Саламатсыңарбы менин кичинекей, сүйкүмдүү бөбөктөрүм. Силер менен дагы бир ирет байланышка чыгып жатканыма аябай кубанычтамын. Келгиле балдар, баарыбыз терезелерден карап көрөлүчү. Бүгүнкү аба ырайы кандай? Эң туура, бүгүн күн ачык, күн жылуу, Менин оюмча балдар, силердин маанайыңар жакшы. Анда биздин бүгүнкү сабагыбызды силер менен биргеликте сонун ыр менен баштап алсак. Даярсыңарбы? Кеттик анда чогуу уурдайбыз, Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Ой азаматтар, сонун ырдадыңар, Анда биздин бүгүнкү өтө турган темабыз балдар, келгин куштар. Жаз келип күн жылый баштаганда, келгин куштар топ менен учуп келе башташат. Келгиле балдар, ушул жөнүндө кеп куралы. Чабалекей. Үйлөрдүн шыптарына уя салган чабалекейлер май айынын орто ченинде учуп келе башташат. Турна. Бул акылдуу канаттуулар балдар. Жаз толугу менен гана келгенде учуп келишет. Күкүк. Бул канаттуулар өздөрү уя салышпайт. Өзгө канаттуулардын уяларына жумурткаларын таштап кетишет. Март айында учуп келишет. Чыйырчык. Бул канаттуулар өрөөндөрдө гана кездешет. Алар март айында учуп келе башташат. Үпүп. Бул канаттуулар ар дайым үп-үп деп сайраганы үчүн үп-үп аталып калган. Булар апрель айында учуп келишет. Булбул. Биздин жерге өзгөчө кооз үндүү булбулдар май айында учуп келишет балдар. Бул торгой. Канаттуулардын бул түрү көбүнчө тоо, чөл, талааларда кездешет. Булар эрте жазда учуп келишет. Бөдөнө. Бытпылдык деп үн салчу, анча чоң эмес канаттуу апрель айында учуп келе баштайт балдар. Мынакей, силер аз да болсо келгин куштар менен таанышып алдыңар балдар. Үйгө тапшырма, каалаган бирөөсүн тандап алып тартып, мага кайтарым байланышка чыгасыңар. Мисалы, чабалекейдин тартылуу үлгүсү. Бул денесин тартып алабыз монтип. Андан кийин башын, көзүн, тумшугун тартып алабыз. Мында болсо канатын тартып алдык балдар. Мынакей куйруктарын тартсак балдар, окшошуп баратат. Түстүү карандаштардын жардамы менен боеп койсок, биздин чабалекей даяр. Мында болсо таранчынын тартылуу үлгүсү балдар. Силер да мына ушинтип аракеттенесиңер деген үмүттөмүн балдар. Биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Ар дайым үйдө болуп, колубузду эринбестен тез самындап жууну унутпайбыз. Саламатта калгыла бөбөктөрүм.